Урматтуу дыйкандар, биз азыр аналисттин өзүнүн тапшырган жолдорунун бирин өттүк. Арызды жаздык, Рыскүл эжеден консультация алдык, толук маалыматын айтты деп ойлойм. Азыр биз болсо экинчи этапына кирдик. Экинчи этап бул жерден уже лаборатория экен. Аналисттин өзүнүн процессин көрөбүз, кандай болот, кандай этаптардан өтөт. Бул жерде Адис эжекебиз иштеген эжебиз бар, азыр таанышып, силерге толук маалыматты ушу эжебиз айтып берет. Саламатсыз эже? Кандайсыз? Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Мен Дөталиева Гүлмира Арпековна. Ушу лабораторияда 40 жылдан бери иштейм. Гүлмира эже, мынакей силерге мынакей топурак келди дегенде эле, топуракты жанагынтип айтты да Рыскүл эжечи, кантип аралаштырып келиш керек, канча грамм алып келиш керек, 1 килограмм тегерегинде алып келишибиз керек экен. Мынакей ошо 1 килограмм жер сизге келди. Андан кийинки жолу кандай болот? Бизде мисалы үчүн Морг Аламидин районунан келди да, муну ушул температурада кургатабыз. Кургагандан кийин ал топуракты размолкадан өткөзөбүз да, майдалайбыз бул топуракты. Майдалап өзүнүн эмеси менен. Майдалагандан кийин эмеде кылып бул ушу ситадан электен өтөт бул. Электен өткөндөн кийин муну атайын өзүнүн мондай коробкалар болот да. Коробканын бетине бул коробкада бул 10 жыл сакталат бизде архивде. Бул жерге ошо кайсы райондон келген, мисалы үчүн Аламидин району Мурас, Урду жасалат. Бул алып келген кагаз ичине салынып турат да. Бул салынып турган боюнча номер коебуз бу жерге. Мисалы үчүн буга чейинки, мына сизге чейинки номер 22 болдубу? Азыр бул 23 номер болот мынакей. Ушуну анализ кылабыз. Мына ушул топуракты анализ жасай баштайбыз да. Ошондо мисалы үчүн өсүмдүккө керектүү үчүн 5 көрсөткүч жасалат. Мисалы үчүн мореки алып атабыз, мына 5 граммдан алабыз да буга. 5 граммдан алабыз. Бул бирөөнү алып берейин. 5 грамм топуракты алып туруп, өзүнүн раствор бар, коюп, бир күнгө аралаштырып туруп коюп кетебиз. Эртеси күнү анализ башталат да. Буга 5 грамм алынат. 5 грамм алынат дагы. Бул ар бир неме мына катар менен келет да, адашпайбыз. Ар бир номер, мисалы үчүн, могу 3төн баштаса, ар бир 10дон катар менен кетет. Ошондо биз мисалы үчүн бир жасаганда 50 анализге чейин жасайбыз да. Бул алынган мына 5 грамм топурак өзүнүн раствору болот, атайын жасалган мынакей. Аммоний углекислый дейт, 1%. Ушул раствордон ар бирине 100 мл куябыз. Ушинтип 100 мл куюлат дагы. Аралаштырыш керек да. Аралаштырыш керек. Бирок азыр мен бирөөнү минут отпойм. Атак 10ду коюп алып туруп, 10ду тең аралаштырат, 5 мүнөт аралаштырылат. 5 мүнөт аралаштыргандан кийин бул түнү менен калтырылат 1 сутка. Эртеси күнү фильтровать этип, мунун ичинен фосфор калийди карайбыз. Ошондо топурактын составында канча фосфор калий бар экен ушундан билинет. Эмеси топурактын чөйрөсү деп коет да мына. Жанагы бул экинчи көрсөтүш топурактын чөйрөсү деп коет. Азыр буга 20 грамм топурак алабыз. 20 грамм топурак алабыз буга. Грамм топурак алдык. Дагы муну жерге салабыз. Буга 50 мл дистилленген суу, таза, H2O суу куябыз буга. Кайнатылып, бууланып чыккан таза суу. Бул анализдин баары тең только ушу дистилленген гана суу менен жасалат да. Андай болбосо туура эмес болуп калат. 50 мл дистилленген сууну H2O'ну куябыз.
Муну куйдукпу. Куйгандан кийин муну 3 мүнөт ызбалтабайт этебиз. Аралаштырабыз. 3 мүнөт аралаштырабыз дагы. Анан кычкыл чөйрө болот, анан шакардуу деп коет. Чөйрө болот, анан нейтральный ортодо болот. Нейтральный чөйрө болгондо өсүмдүк аябай жакшы өсөт да. Азыр мурики номер 3-тү алдым, Номер 3-тү алдым, мынакей. Номер 3-үнчүнү көрөбүз азыр. Чөйрөсү канча экенин. 5 метр ызбалтайт деп коет. Бир мынакей диаметр деп коет. pH метр. Bu yerden ошо топурактын чөйрөсүн текшере турган аппарат. Бул топурактын чөйрөсү нейтралдуу болуп атат да, 7-8 болуп атат. 7-8 деген бул топурак жакшы топурактын өсөсү. Бул жерге өсүмдүк да жакшы өсөт. Өсүү эмес аябай жакшы болот да. Эң төмөнкү показатели канча? 7ден канча? Мисалы үчүн 7ден 8ге чейинки топуракта жакшы өсөт баары. Тети эми кычкыл чөйрө деп коет, ал 5ден 6га чейин. Аерде дагы кээ бир өсүмдүк эле болбосо көбү жакшы өспөйт. Анан кайра ушу 7-30тан баштап 9га чейинкиге өсүш өтө кыйын. Бул деген жер уже начарлап калган жер болот. Өйдөгө көрсөтүп салат экен. Өйдө көрсөткүч канча 9 жакка кеткен сайын шакардуу деп коет да бул. Мындай щелочной. Ошол жакка кеткенде өсүмдүк жакшы өспөйт. Ал жер уже мындай да, көп жыл, мисалы үчүн таласта азыр жер аябай начар, мисалы үчүн да. Анткени таласта бир эле жерге 20 жыл фасоль айдалат да. Айдала бергенде жана жер ооруй берет да. Ошон үчүн которуштуруп турган жакшы да. Мынакей ошондо мына азыр фосфор, калий, бул болсо ошо чөйрөсү pH текшерилет. Анан бул жерде азоту текшерилет. Бул жерде азот деп коет. Муну деген бул топурак жыгайт этилген. Кайнатылган да. Кислота коюп кайнатылат. Кайнатылгандан кийин бу жерден азот чыгат. Топуракта канча азот бар экенин чыгарабыз. 3-үнчү көрсөткүч деп коет. Могу эки болсо жанагы тустуулугун текшере турган. 4-үнчү көрсөткүч. Бул тустуулугун бүгүн алып койдук мынакей. Эртең келип карайбыз. Бу жерден тусу бар, жогу чыгат да, жанагындай хлор, сульфат, ушундай тустар болгондо өсүмдүктүн өсүшү кыйын болот, а жер шорлуу жер болуп калат да, өспөйт да. Ошонусун бу жерден тустуулугун текшеребиз. Могу жерден болсо механикалык курамын текшеребиз бу жерден. Муну бу дагы ушу 5 грамм алып аралаштырып, бияка куюп, кайраны кайнатып, мындан жанагы кумдуу топуракпы, же чопо топуракпы, ошону ушу жерден билет, механикалык курамы деп коет да муну. Бул жерде болсо шордуулугун текшеребиз. Натрий барбы, жокпу? Мунун дагы бул да 2 күндө жасалат. Бул да 2 күндө жасалат. Бул да 2 күндө жасалат. Бир гана ошо чөйрөсүн гана 1 күндө жасайбыз. Фосфор, калий 2 күндө жасалат. Азот 3 күндө жасалат. Гумус органикасы ал болсо 4-күнү бүтөт. Ошон үчүн бир анализ болобу, 50 анализ болобу, бир жумада бүтөт да. Эң баты чөйрөсү экен да. Чөйрөнү бу жерде мындай да, чөйрөнү текшергенде эле билебиз да. Бу жерде уже 8ден ары ашканда эле мында туз бар. Эми ошондо кайсы туз? Зыяндуу туз көппү? Анан ошондон баштап жанагы мореки тустуулугун текшерип, шордуулук ошондон ары башталат да. Могу 7 менен 8-дин ортосунда болсо анда бул жакшы топурак деп коет да. Аны тустуулугун деле, шордуулугун текшерүүгө деле кажети жок да. Булар эми технология боюнча бир сутка туруш керек деген эмеси бар да. Мунун өсүнү бүт баарын тең өсүнүн атайын көп жылдап жасалган да, жанагы экспертиза кылып отуруп бүт жасалган өсүнүн методикасы бар. Бул методика мурунку Союз убагында чыккан, бирок дүйнөсү бүт колдонот бул методиканы. Мисалы үчүн мехсоставдын Качинскийдин методу, Гумус Тюриндин методу деп бул деген бүт дүйнөсүндө жасалат. Гүлмир эже, жана биз өзүбүздүн анализибизди тапшыргандачы, ооруканаларга барып, бир күндө эле чыгарып бериле деп срочный деп калабыз го. Мындай срочный деген дароо чыгарып бере турган анализ деген жок да бул жерде.
Бизде андай жок. Биздики бүт мындай кол менен жасалганга андай жок да. Бир гана ушул pH'ты гана текшерип бере алабыз бир күндө. Кургатып туруп, суусун куюп, аралаштырып, ошону текшерип. Калганын баарын антүүгө мүмкүн эмес да. Ал мүмкүн азыркы жетишкен техникага ушундай аппараттар бар. Мисалы үчүн куюп эле салып коюп, анан ар жагы чыгат дегенде мүмкүн ошолор. Бизде андай эмес. Бүт бу жерде тажрыйба аябай жакшы. Бүт туура Кудай буйрса дейин ушуга чейин ушу 40 жылдан бери жасап жатабыз. Азырча бир туура эмес, мындай кылды деген эч нерсе жок, жалып жок. Гүлмира эже, рахмат сизге. Биз бир жолу гумус жасаганбыз бизге. Туркиядан келип жасатышкан. Башкалар жасаптыр. Гумустун проценти 20% кылып жасаптыр да. Бирок бизге айткан жок. Биз келип жасадык, биздики менен 6% чыкты. Ошондо Туркиядан келгендер ушундай ыраазы болгон, анткени Туркиядагы анализ 6% экен да. Биздики менен ошондо көп адамдар кайрылат. Туура деп кайрылат да. Чет мамлекет деле кайрылгандар бар. Жакшы, Гүлмира эже, рахмат сизге. Ишиңерге ийгилик. Аябай жакшы иш кылып атпасыңар. Жердин анализи, жерге биз деген адам жандуу затты эле көрүшүбүз керек. Сиздерге рахмат. Муну көп баягы фермерлерге, биздин жарандарга муну түшүндүрүш керек да. Бизинчи жерден башталат. Ал бизди биринчи карап, ошо жерин келип текшертип, ошондон түшүмдү жакшы алып, жанагы берип аткан жер семирткичти баарын туура нормасы менен берсе, түшүм да жакшы болот. Адамдын организмине дагы зыяны тийбейт. Анан өзү эле билип, жана каалагандай бере бергенде, андан зыяндуу болуп келип чыгат. Мал жеген тоютка дагы зыян болот, адам жеген тамакка да зыян болот. Ошо картошка, арпа, буудай баарын эле бул жер семирткичти туура бербегенден, жана нитрат деп коет, бул нитрат көп болгондо ар бир нерсеге зыян болот да. Ошон үчүн муну кичине түшүнүш керек дагы, ушундай жазыш керек да. Түшүмдү деле жогору. Түшүмү жогору болот. Ооба, төмөндө болот. Мисалы үчүн өсө эле мен көп берип койсом көп болот, андай болбойт. Көп бергенде да зыян, аз бергенде зыян, нормасы менен болуш керек да. Рахмат Гүлмира эже сизге. Ушул маалымат бергениңизге мен дыйкандарга да кайрылып кетет элем. Дыйкандар жериңердин анализин бергиле, тапшыргыла. Мурункудай биз кошунабыз мындай отурузуп атыптыр, мынча селитра сээп салсак, мынча химикат берип койсок боло берет деп койчубуз мурунчу. Эми азыр мындай кылдаттык менен жердин анализин алып, жандуу организмдеги көрүп эле жерге аябай жакшы мамиле кылсак, биз өзүбүздүн убактыбызды да экономдойт экенбиз, ден соолугубузга дагы пайда алып келет экенбиз, түшүмдү жогорулатып атабыз, экономикабызды көтөрөбүз. Айтор минус деле жери жок экен, ошондуктан чакырам, мынакей Гүлмира эже деле айтып атат. Баарыбыз анализ тапшырып, жерге ушундай жакшы мамиле кылалы. Рахмат. Жакшы, ишиңиздерге ийгилик болсун. Республикалык топурак агрохимиялык станциясына келип, анан жердин курамындагы ошол заттардын жетишкен, жетишпеген заттарды билип, ошол анализдердин жыйынтыгы чыгып, орточо эсеп менен канча түшүм алчу элеңиз? Колдон келишинче нейтралга түшүрүшүңүз керек. Жакшы өсөт, ошончолук түшүм көбүрөөк кетет да. 105% экен. Бул эми өтө эле төмөн деңгээлде 35 тоннадан 30-35 тоннадан тегерегинде түшүм аласыз да. Андан аз албайсыз да. Сунуштап атабыз. Азот азыктардан бул аммиак селитрасы 1 гектарга 250 килограммдан беришиңиз керек. Жер семирткичтер топуракка ээрип, бир сырадан өсүмдөргө батыраак жетиштүүрөөк болот да.